Мен 1 жыл алдым. Америкага грин картага тапшырып, мага грин карта чыкты. Баягы интервьюсу өтүшөт, бирок AP деп коет, административный процесс депчи. Ошол административный процесске түшүп калышы мүмкүн. Грин карта менен келгендер эч кандай бир тоскоол жок. 19 декабрда Америкага барууга жана ал жакта туруктуу жашоого мүмкүнчүлүк берген грин карт лотереясы токтотулары айтылган. Бул чечим ушул жылы грин карта уткандарга кандай таасирин тийгизет? Трамп грин картаны толук жоя алабы? Бул лотереядан уткан кыргызстандыктар виза ала алабы? Саламатсыздарбы? Бул BBC кыргыз кызматы. Менин аты жөнүм Мерим Догдурбекова. Бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Кыргызстандан 2024 жылы 3095 жаран, 2025 жылы 3324 жаран грин карта утуп алган. BBC алардын айрымдарын кепке тартып көрдү. Баткен областы Кадамжай району, Кадамжай шаарынын тургуну грин картага тапшырып, грин картаны утуп алганбыз. Үй бүлөбүз менен кеткенге пландаштырып отурабыз. Азыркы учурда прививкаларды алдык, документтерди чогултутабыз. Бираздан болсо да тил үйрөнүп атабыз. Балдарыма татыктуу келечек түзүп берсем, татыктуу билим берсем деп кыялданам. Американын жаңы президенти Трамп келгенден кийин азыркы учурда грин картаны токтотуп, ар кандай мыйзамдарды чыгарып атат. Ошон үчүн эмне болот деп кооптонуп турабыз. Кыргызстанда 10 жылга жакын жарандарга визага тапшырууга жана грин карта лотереясын толтурууга көмөк көрсөтүп иштеген компаниянын негиздөөчүсү Элдос Мукашев буга чейин миңдеген кыргызстандыктарды Америка Кошмо Штаттарына жөнөткөн. Анын айтымында Трамптын грин картаны токтотуу боюнча көрсөтмөсү чыкканга чейин виза алгандарга суроо болбойт. Бирок кезек күтүп, эми визага тапшырганы баарлашууга кире турган жарандарга процесс бир аз жайыраак өтүшү мүмкүн. Уткан адамдарга в принципе проблема жок. Баягы визаны алгандар кете берет деген ойдомун. Ал эми виза ала электер болсо, алар болсо баягы интервьюсу өтүшөт, бирок AP деп коет, административный процесс депчи. Ошол административный процесске түшүп калышы мүмкүн неопределенный срокко. То есть алардын ишин, алардын анкеталарын көбүрөөк текшериши мүмкүн. Кезек күткөндөр кооптонуп, Америкага жетүү кыялын жоготуп алуу коркунучунда турган чакта, башкалары өз ыктыяры менен бул мүмкүнчүлүктөн баш тартууда. Мен 1 жыл алдым. Америкага грин картага тапшырып, мага грин карта чыкты. Семейный барыбыз сүйүнүп, бирок Америкага барабыз деп бир жакшы тилектерди кылып көрөлү деген учурда, бирок Америкада бир аз баарыңыздарга маалым. Азыр баягы кара тизме жөнүндө көбүрөөк сөз болгондугуна байланыштуу мен ушул Кыргызстандан чыкпоону, Кыргызстанда эле иштейм деп бир жакшы тилек, жакшы максат менен кайра Кыргызстанда эле калдым. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынан тарта АКШда мигранттарга карата рейдтер күч алган. Трамп экинчи рет бийликке келгенден тарта жалпы 605 000 адам АКШдан депортацияланганы белгилүү болду. Соц тармактарда айс офицерлери грин картанын ээлерин дагы кармап жатканы айтылууда. Бул лотерея менен июль айында Америкага кеткен кыргызстандык Ниматовдордун үй бүлөсү мыйзам жолу менен келгендерге тоскоолдук деле болбогонун айтат. Мен бир жолу токтотуп мен документин сурап калдым. Мен грин картамды көрдүм. Сразу компьютерге салып текшерүүдө все кечириңиз, удачи деп мен койду. То есть грин карта менен келгендер эч кандай бир тоскоол жок. Да, болуп атат. Но ким Мексика аркылуу келгендерге бир аз кийин болуп атат ушуларга. 13 декабрда Род-Айленд штатындагы Провиденс шаарында жайгашкан Браун университетинин корпусунда ок атуу болуп 2 адам каза тапкан. Кылмышка шектүү 48 жаштагы Клаудио Мануэл Валенте Португалиянын жараны экендиги жана ал 2017 жылы грин карта лотереясы аркылуу туруктуу жашап калганы айтылды. Мындан улам ички коопсуздук министри Кристи Ноэм Трамптын көрсөтмөсү менен жарандык жана иммиграция кызматына Diversity Visa DV1 программасын тез арада токтотуу тапшырмасын бергенин айткан. Грин карта лотереясы 1990 жылы АКШ Конгресси тарабынан мыйзам аркылуу түзүлгөн. Андыктан президент программаны өз алдынча толук жоя албайт. Мындай чечим кабыл алынышы үчүн Конгресстин Сенат менен Өкүлдөр палатасынын макулдугу талап кылынат. Аталган лотерея жыл сайын өткөрүлүп, ал аркылуу дүйнө боюнча 100 000 деген адамга АКШда туруктуу жашап калууга мүмкүнчүлүк берилет.